18-iyul. Рухий жөндөмдөр аркылуу иштеген Кудайдын ырайымы. Ар бириңер алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. 1 Петр 4-бөлүм 10-аят. Биз өзүбүздүн рухий жөндөмдөрүбүздү колдонгонубузда үй башкаруучулар катары өтүп кеткен убактагы эмес, муктаж болгон ар бир убакытта берилген бүгүнкү ырайымды колдонгон болобуз. Дал ушул келечектеги ырайым көп түрдүү ырайым болуп саналат. Ал ар кандай түстө, формада жана өлчөмдө берилет. Исанын денесиндеги рухий жөндөмдөрдүн ар түрдүү болушунун бир себеби мына ушул. Кудай сизге берген жөндөмдөр мендеги жөндөмдөрдөн айырмаланып, анын даңкынын дагы башка тараптарын көрсөтө алат. Машаяктын денесиндеги муктаждыктар канчалык көп болсо, келечектеги ырайым да ошончолук көп жана андан да көп. Рухий жөндөмдөрдүн максаты Кудайдын келечектеги ырайымын кабыл алып, аны муктаждыктарга жараша бөлүштүрүү болуп саналат. Бирок кимдир бирөө, эмне үчүн Петр келечектеги ырайым жөнүндө айтып жатат деп ойлойсуз? Үй башкаруучусу эми берилген үйдө эмес, эбак эле берилген үйдү башкарат эмеспи деп сурашы мүмкүн. Мен Петр келечектеги ырайым жөнүндө сөз кылып жатат деп ойлогонумдун негизги себеби мында. Ал андан кийинки аятта бул кандайча болорун түшүндүрөт жана келечектеги ырайымдын үзгүлтүксүз берилиши жөнүндө сөз кылат. Ал ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Кудай бардык нерседе Ыйса Машаяк аркылуу даңкталсын дейт. 1 Петр 4-бөлүм 11-аят. Бул жерде берүү деген сөз түп нускада өткөн чакта эмес, учур чакта колдонулган. Биз кызматыбызда эмне кылышыбыз керек болсо, ошонун баарын Кудайдын ырайымынын үзгүлтүксүз берилген күчү менен кылабыз. Эртеңки күндө өзүңүздүн рухий жөндөмдөрүңүздү колдонуп, бирөөгө кызмат кылганыңызда, Кудай берген күчүңүзгө жараша кызмат кылган болосуз жана ал сизге бүгүн эмес эртең берилет. Күндөрүңүз канча болсо, күчүңүз да ошончо болот. Мыйзамды кайталоо 33-бөлүм 25-аят. Биздин кызматыбызда Кудай күн сайын, ар бир саат сайын ошол күчтү берип турат. Ал үзгүлтүксүз, түгөнбөгөн күч менен камсыздоочу катары даңкка ээ боло тургандыктан ушундай кылат. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Кудай бардык нерседе Ыйса Машаяк аркылуу даңкталсын.